13-14 май күндөрү Чолпон Ата шаарындагы Ысык көл эл аралык туристтик көргөзмө жарманкасы өтөт. Иш-чаранын негизги максаты туристтик уюмдардын ортосунда байланыш түзүү, Кыргызстандагы кызыктуу жерлерди, туристтик продукцияны пропагандалоо, конокторду этно-туризмдин кызматтары менен тааныштыруу. Көргөзмөгө туристтик агенттиктердин адистери, чет өлкөлүк инвесторлор, туризм индустриясынын эксперттери, пансионаттардын, мейманканалардын, авиакомпаниялардын өкүлдөрү жана журналисттер катышат. Бул иш-чара 2016 жылдан бери туристтик көргөзмө катары өткөрүлүп келет. Көргөзмө негизинен 3 бөлүктөн турат. Биринчиси салтка айланган Шанхай кызматташтык уюмунун Ранзе Silk Road марафону. Ал 14 май күнү Чолпон Ата ипподромунда өтөт. Жарышка 20 өлкөдөн келген 3000 спортчу катышат. Марафондун катышуучулары Чолпон Ата шаарына 13 майда келишет. Экинчиси Чыңгыз Айтматов атындагы Рух Ордо борборундагы маданий иш-чаралар. Анда туристтик компаниялардын, пансионаттардын, эс алуу үйлөрүнүн жана туризм тармагында иштеген башка уюмдардын товарлары жана кызматтары менен таанышса болот. Андан тышкары ушул эле комплексте этно оюндар, кол өнөрчүлөрдүн мастер-класстары жана маданий программалары уюштурулат. Үчүнчүсү ачык асман алдындагы көргөзмөлөр жана Ысык көл бизнес форуму. Көргөзмөнү Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги, облус жетекчилиги жана курорттор ассоциациясы уюштуруп жатат.